2010-жылдагы июнь окуяларынын 10 жылдыгына карата эскерүү иш-чаралары өтө баштады. Бул күндөрдү өз башынан өткөргөн эл арасында Камчыбек Ташиевдин Ош Жалал Абад аймактарында жасаган эрдиктерине ыраазычылык билдирип, анын тарыхый чоң маанисин белгилегендер миңдеп саналат. Кептин бардыгы сузак жөнүндө болуп калды. Себеби бул жерде ушундай кара таандай тиги балдар чогулуп, кыргыз жаштары биз Сузакка барабыз деп, Сузакка жүрүш жасайбыз деп бул жерде чогулушту. Биз эми кичине жашы жетип калгандар, жаш балдарды токтотконго аракет кылдык. Аяка барсаңар кырыласыңар. Ал жака барсаңар чоң трагедия болот. Андан көрө токтогула, бул маселени башкача чечиш керек. Азыр барып тиги мындай канга бойлгонун кереги жок. Өлгөнүн кереги жок. Давай токтоткула. Биздин тилибиз алышпайт. Алар анан кийин колонналарга түзүлүп, мынау облустук администрациядан алдынан чыгып, анан кийин бул Ленин көчөсү менен уже жүрүштү башташты. Биз муну айлапайбыз кетти. Эмне кылыш керек? Токтотуш керек. Кудай буйруп, ошол Камчыбек Ташиевке мен ошол бүгүнкү күнгө чейин ошол катуу ыраазы болуп жүрөм. Мынау азыркы экрандын тушунан ал келип ошол жерде токтотту дагы, алдыда бараткан бирандык транспортердун үстүнөн чыгып алып туруп, уже элге кайрылып ушул сүйлөй баштады. Үнү бүтүп калыптыр, угулбайт. Үнү чыкпай калыптыр. Жанындагы баласы анын шыбыраганын угуп алып бизге кыйкырып айтып берип атат. Биз ошонтип эптеп баягы Камчыбек Ташиевдин ошол элдик баягы авторитети менен ошол балдарды биз 10 миңге жакын шамасындагы балдарды токтоттук. Ошондо да бир 2 миңдей бала биздин тилибизге албай жөнөп кетти, бирок алар шаардан чыкпай эле уже таркап кеткенин кийин биз билдик да. Ошондо эгерде ошол Камчыбек Ташиев ошол сүрмө топту ошо жаалданган кыргыз жаштарын эгерде токтотуп калбаганда, алар тиги азыркы Сузактын круговойунун айланпасына барганда, ал жерде ири кан төгүү болот эле. Ири трагедия болот эле. Бул ошол кичинекей ошол жердеги трагедия эртеси күнү андан кийинки күндөрдөгү чоң трагедиянын биринчи кадамы болот эле. Бизде андан кийинки биздин Кыргызстан тарыхы кандай болорун мен көз алдыма элестете албайм, эгерде биздин балдар ошол жака барганда. Биз араң ошону токтото албай кыйналып турганда, ушу Камчыбек Ташиев келип туруп, мен Камчыбек иниме ошол жерге өтө чоң баа берем. Ошол күндөр, ошол учурда, кыйын кезеңде бул ошол элдин башында турду ошол жерде. Буга чейин июнь окуяларынын 10 жылдыгына карата Камчыбек Ташиевке кыргыз эл баатыры намын ыйгаруу демилгеси кайрадан көтөрүлгөн болчу. Бул аракет мамлекеттин тарыхы үчүн маанилүү экени белгиленип келет. Баатыр да ушундай иштерди кылып жатса, элге жардам берип атса, анан биз кимди баатыр дейбиз? Биз неофициально давно бул биздин кыргыз элинин, кыргыз журтчулугунун баатыры деп биз билебиз да. Мен толук кошулам да, муну бериш керек. Бул стимул болот. Бул бир жагынан Ташиевке стимул, анан башкалар дагы эрдик жасасаң, же болбосо элиңе күйсөң, бул калып калбайт экен, жерде калбайт экен деген ойго келет. Чыныгы эрдикти, чыныгы адамгерчиликти, чыныгы элге жасаган жакшылыкты мамлекет баалап коюш керек. Антпесе намартчылык болот. Ташиевди ошомал деле биз баатыр дегенбиз. Ал азыркы өкмөт бербейби, буну жаман көрөбү, жабашка көрөбү? Биз үчүн Ташиев өзбек калкы үчүн, кыргыз калкы үчүн бизге баатыр ал. Баатыр. Ал анда ошондой эр жүрөк адамдар неге келип ок маалда снайпер менен атып атты өзбектердин немесинде. Ошол маалда бирөө келип турган жок да. Жүрөгүн тозуп өзү. Мен ошол жерде карап турдум. Өзү жаке барды ошол немеге, өзбек немесине. Өзү жаке барып сүйлөштү. Кайта келип биз менен сүйлөштү. Аны эч ким антип сүйлөшө албайт да. Ал бирөөсү атып койсо эмне кылат эле? Жок боло азыр атып койсо. Бир окта тарс атып койсо ошону өлөт эле. Ошол жүрөгүнөн коркпай, ошонго барып, эки элди сүрүштүрүп, неме кылып, мунга баатырлык бериш керек мунга. Сооронбайга, Шариповичка суранып кетем, мунга баатырды бериң. Эл сиз бербесеңиз, эл берет мунга. Эл берет мунга. Анан каяктагы бир немелерге баатырларды бербей. Камчыбек Ташиевке окшогон саналуу адамдар, маселен бул кишини жалгыз
şu topalаңды басып қалған киши деп эсептесек тау бала. Şu болбогондо o özgen окуясынан 10 жолу жаман болот эле. Берди. 10 жолу жаман болот. Көрө албастык бизде көп. Чыган балдарыбызды чапкыбыз келет. Менден кыйын болуп кетип атат дейбиз. Эми ушундай балдарга бара берип эле атышат. Бир аркасын көтөрө албаган дежур шалдарга берип атат. Кыргыз эл баатыры камчыдан аяштын кереги жок. Камчынын мисалы бийлик көрбөгөн эл билген иштерин биз билебиз. Бул демилге Барып Айылдык кеңешинин депутаттары тарабынан буга чейин эле 2012-жылдары да атайын жыйындын негизинде токтом чыгарылып, Ташиевке кыргыз эл баатыры наамын ыйгаруу сунушу жогорку кеңешке жиберилген. Бүгүн бул маселе коомчулуктун талабынан улам кайрадан күн тартибинде турат. Биз ал кишинин ушундай патриот экенин биз аябай жакшы билебиз. Бул кишини мамлекеттик сыйлыкка көрсөтсөк, ошо татыктуу деп татыктуу адамды көрсөткөн болобуз. Анткени ал кишинин кылган эмгектери жергебиз үчүн эле эмес, бардык Кыргызстан эли үчүн кылган эмгектери зор. Азыр эми биринчи токтомдун жообу келбегендиктен биздин кайра токтом мындай деп берилет. Ошол биринчи мындан 8 жыл мурунку берилген токтомдун кайра күчүндө кайра ошону бир эске алуу менен биргеликте ошол мындан 8 жыл мурун 10 жыл мурунку берилген токтом азыркыга чейин күчүндө. Азыр деле элдер ошол нерсени каалап жатат. Ошо жыйынтык эмне болду деген бир бизден суроолор туудуруп жатат. Ошол суроолорго биз жооп берүү максатында кайра берүү аркасы болуп жатабыз. Камчыбек Ташиев болсо бул багыт боюнча өз пикирин мындайча түшүндүрдү. Бул наамдын мага жеке өзүнө кереги жок. Себеби дегенде бул наамды мага Ош шаарында 20 000 адам топтолгон стадиондо 15 000 адам топтолгон Ош шаарынын площадында 15 000 адам топтолгон Жалал Абад шаарынын стадионунда эл өзү бата кылып, дуа кылып берген. Элдик наам беришкен. Мага ошол жетет. Ошол адамдардын көзүсү тирүүсүндө, ошол адамдардын акылы эсинин барында бул нерсе эч качан унутулбайт. Ошондуктан бул нерсени мага жеке өзүм эч кандай бир кереги жок. Жеке өзүм ага мен унутулбайм дагы, аракет да кылбайм. Бирок коомчулук ушунчалык айткандан кийин, ушунчалык коомчулук жазып аткандан кийин мамлекет тарабынан бир да жолу рахмат деген сөз айтылып коюлбады да. Бул дагы мага кереги жок эле. Бирок бул биздин мамлекетибизге, коомубузга керек. Бул биздин кийинки муундарыбызга керек. Эч ким кепилдик бере албайт. Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң апаат болуп, чоң кырсык болуп, же дагы бир жаман бир нерсе болуп кетет же кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кудай сактасын, капыстан бир ушундай оор күн Кыргызстандын башына түшүп калса, биздин жаштарыбыз дагы чыга турган болуш керек. Алар дагы умтулуш керек. Алар дагы өздөрүнүн өмүрүн төбөкелге салып, өздөрүнүн жашоо турмушун төбөкелге салып, элим, жерим, мамлекетим үчүн деп умтулганга биз аларга үлгү көрсөтүшүбүз керек. Мен ошентип маган ишенич көрсөтүп, эмгегимди баалап, эл тарабынан ушинтип наам берилип келгенине мен элге ыраазымын. Журтка ыраазымын. Ошол жердеги элдин көңүлүнө ыраазымын. Ошондуктан мен ошол бул нерсеге эч кандай капачылыгым жок. Мен элиме ыраазымын. Рахмат. Эскерте кетсек, бул жылы каргашалуу июнь окуялары орун алгандан бери 10 жыл убакыт өттү. Расмий маалыматтар боюнча июнь коогалаңында жалпы 400дөн ашуун адам каза болгон. Анын ичинде Санпа окуясында 16 киши каза болуп, дайынсыз жоголгондору да бар. Бир тууган элдин ынтымагына доо кетирүү аракеттерине саясий жана укуктук баа берүү зарыл деген суроо ачык бойдон турат. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.